Саламатсыздар урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр. Бүгүнкү подкастыбызда коом үчүн өтө маанилүү болгон тема үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу тууралуу сөз кылабыз. Тилекке каршы зомбулукка учурда жабык эшик артында калып, анын кесепеттеринен аялдар, балдар жана бүтүндөй үй бүлө жабыркайт. Бул көйгөйдүн себептери эмнеде? Зомбулуктун алдын алуу үчүн кандай иштер жүргүзүлүүдө? Жабыркаган адамдар кайда кайрылышы керек? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн студиябызга ички иштер органдарынын кызматкерин чакырдык. Кош келиңиз. Алгач өзүңүздү тааныштырып, аткарган ишиңиз тууралуу айтып берсеңиз. Мен саламатсыздарбы? Мен Баткен областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын улуг инспектору, милициянын майору Сөнамыз Канташбаевнамын. Менин иш багытым жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлеринин ишмердүүлүгү боюнча багытында иш алып барам. Жаш өспүрүмдөр багыттары боюнча биз ички иштер органынын кызматкерлеринин негизги эле максаты жарандардын жана өспүрүмдөрдүн коомдук коопсуздугун сактоо, алардын ден соолугуна кам көрүү, ошол эле учурда алардын укуктук тартиптерин коргоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү темага байланыштуу биз Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 2025 жылдын 11 ноябрындагы Кыргыз Республикасынын ички иштер органынын кызматкерлеринин үй бүлөлүк зордук зомбулуктун сактоо жана коргоо жөнүндөгү номер 800 буйругунун негизинде Баткен облусунун аймагындагы жарандардын жана жашы жетилектердин арасындагы үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Сонун. Айта кетсеңиз, акыркы жылдары Баткен облусунда үй бүлөлүк зомбулук боюнча канча учур катталды эле? Үй бүлөлүк жылдын башынан берги алган статистикалык маалыматтарга караганда 2026 жылдын жыл башынан бери үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 449 учур катталган. Өткөн жылы 501 учур катталып туруп, бүгүнкү күндө алдын алуу жүргүзүлгөн ишмердүүлүктүн натыйжасында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун катталуу учуру боюнча 52ге аз учур катталган. Түшүнүктүү. Ал эми катталган учурлардын арасында кайсы түрдөгү зомбулук көбүрөөк кездешет? Мисалы, физикалык, психологиялык? Азыркы учурда катталган маалыматтарга таянсак, көпчүлүк учурларда психологиялык жана физикалык жактан зомбулуктар көбүрөөк учур катталат. Көпчүлүк учурда жабыркагандар кимдер кайрылышат? Аялдарбы, балдарбы же башка үй бүлө мүчөлөрүбү? Көпчүлүк учурларда жубайлар ортосунда жана үй бүлө мүчөлөрү ортосунда катталат. Пикир келишпестиктен келип чыккан учурлар көп. Түшүнүктүү. Расмий катталган учурлардын тышкары жашылып калган фактылар көп болушу мүмкүнбү? Бүгүнкү күндө биздин ички иштер орган кызматкерлеринин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнүн элдерге арасында баягы адамдардын өзүнүн укуктук аң сезимдерин калыптандырууда, алардын укуктарын түшүндүрүү иштеринин негизинде бүгүнкү күндө мындай жашылып калган үй бүлөлүк зордук зомбулук жокко эсе өткөн жылдарга салыштырмалуу андай бүгүнкү күндө элдердин арасындагы баягы үй бүлөлүк маданияттуулуктун жогорулагандыгы биздин жүргүзгөн ишибиздин натыйжасында бүгүнкү күндө ар бир жерде түшүндүрүү иштери ошо 63 мыйзамга ылайык 17 субъект бирдиктүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатат дагы үй бүлөлүк маданияттуулук бүгүнкү күндө жогорулагандыктан баягы жашырынып калган зомбулуктар жокко эсе деп эсептейм. Ар бир болгон фактылар бүгүнкү күндө ар бир адам өзүнүн укугуну толук кандуу билгендиктен кайрылып келип атышат. Демек, аз болуп калды, Ооба. Коомдогу кандай түшүнүктөр же стереотиптер бул көйгөйдүн күчөшүнө алып келет? Бүгүнкү күндө бул зомбулукту тарбиялоо ыкма катары колдонуп алгандыгы, ошол эле учурда баягы жабырланган адам үй бүлөсүнү сактап калуу үчүн ошол жабыркаган учурда кайрылуу болсо, бул чоң көйгөйгө алып келиши мүмкүн. Ал эми зомбулукка кабылган адамдын психологиялык абалы кандай болот? Анан деген ага кандай колдоо керек? Сиздин оюңузчачы? Бул биринчи учурда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам психологиялык жактан коркуу пайда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда физикалык
зомбулукка кабылышы мүмкүн. Бул учурда бизден ички иштер орган кызматынан билдирүү түшкөн учурда, арыз түшкөн учурда биринчи эмеден нөмөт бөлүмүнөн ички иштер органдарынын нөмөт бөлүмдөрүнөн биринчиден бизге ошо жабыркаган адамга коргоо ордери берилет. Анын укуктук эмесин калыптандыруу үчүн коргоо ордери берилет. Андан кийин ошол алынган арыздын билдирүүдүн негизинде тергөө тарабынан суд мет экспертизага жолдомолор берилип, толук кандуу ошол жабырлануучунун укугу корголот. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Ал эми айта кетсеңиз, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу үчүн азыркы учурда кандай чаралар көрүлүп жатат? Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын апрель айындагы 63 мыйзам негизинде үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзам негизинде жерлерде бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери өтө актуалдуу жүрүп атат. Тийиштүү органдар тарабынан бирдиктүү ишмердүүлүк жүргүзүлүп, жыйындар өткөрүлүп атат. Ошол эле учурда өткөрүлгөн спорттук иш-чаралар, кандай алдын алуу иш-чаралары болобу, ошол жерлерде баягы адамдын кадыр баркын көтөрүү боюнча маселелер каралып туруп, жубайлар ортосундагы, үй бүлө мүчөлөрү ортосундагы пикир келишпестиктердин алдын алууда түрдүү ыкмалар менен адамдарды, элдерди тарбиялоо иштери жүргүзүлүп келип атат. Жакшы. Айтып кетпедиңизби, өспүрүмдөр менен иштейм депчи? Дал ошол темага байланыштуу үй бүлөдө зомбулукка жол бербөө үчүн жаштарга кандай тарбия же түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деп ойлойсуз? Эми жаш өспүрүмдөр арасында эми балдарды, жаштарды, жарандарды үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууда биринчи окуу жайларда, мисалы, алдын алып окуу жайлардан башталса болот да. Класстык сааттарда билим берүү мекемелерде класстык сааттар өткөрүлөт. Класстык сааттарда мында бул адамдын кадыр баркын көтөрүүдө адеп, ахлак сабактар боюнча тарбиялык маанидеги тарбиялык иштер көбүрөөк өткөрүлсө, мындай жардам тиет да. Мындай алганда адамдын кадыр баркын жогорулатуу, адамга деген урмат, сый көрсөтүү боюнча тарбиялоо сааттары көбүрөөк өткөрүлсө, бүгүнкү күндө биз билим берүү мекемелеринде өткөрүлүп келип аткан тарбиялык иш-чараларда билим берүү мекемелеринин мугалимдери, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу орган кызматкерлери менен бирдикте жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциялары бүгүнкү күндө ошол багытка басымдуулук жасап келип жатабыз. Жакшы, түшүнүктүү. Ал эми эркектер менен иштөө, алардын жоопкерчилигин жогорулатуу багытында кандай иштер жасалып жатат азыркы учурда? Эгерде ошол арыздаттануулар кайрылган учурда жабырлануучу аял адам болобу, же болбосо эркек адам болобу, же ошол эле учурда үй бүлө мүчөлөрү болобу, арыздаттануу катталган учурда тергөөдүн өзүнүн багытына жараша тергөө иштери жүргүзүлүп, ошол багытта жоопкерчиликтери каралат. Түшүнүктүү. Эгер адам үй бүлөлүк зомбулукка кабылса, биринчи кезекте кайда кайрылыш керек? Биринчи кезекте 102 кызматына кайрылуу керек. Жабыркагандарга кандай жардамдар көрсөтүлөт? Укуктук, психологиялык, убактуу баш калкалоо, анан зомбулук тууралуу билдирген адамдын коопсуздугу кандай камсыздалат? Зомбулукка кабылган жарандардын биринчи очередде катталган арызын билдирүү катталабы, ошол учурдан тартып туруп бизде биринчи коргоо ордери берилет. Анын укугун коргоодо биринчи эмеде. Андан кийин ошонун алган жаратына жараша суд мет экспертизага жолдомолор берилет. Тергөөдүн эмеси менен анын психологиялык жардамга керек болсо, психологик жактан текшерүүдөн өткөрүлөт. Керектүү эмне мыйзамда кандай талаптар, ишмердүүлүктөр коюлган болсо, ошонун баардыгы аткарылат. Чоң рахмат. Ал эми коомчулук үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууга кандай салым кошо алат деп ойлойсуз? Коомчулук үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууга бул зор салым кошо алат.
мына коомчулукка эле мисалы мына маалымат каражаттары да кирет да. Ошол маалымат каражаттары аркылуу биз канчалаган кылмыштуулуктун алдын алууда, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууда мыйзамда каралган беренелер боюнча болобу же болбосо кандай алдын алуу жүргүзүлүп аткан иштер болобу ошол боюнча маалымат каражаттары аркылуу дагы кене маалыматтарды беребиз. Ошол эле учурда ошол маалымат каражаттары аркылуу дагы элдер өзүнө керектүү нерселерди кененирээк ала алат. Чоң рахмат. Чындыгында аябай коомго маанилүү, таасирдүү жумуштарды аткарат экенсиздер. Чоң рахмат. Ал эми сизге келсек, ошол багытта сиз канча жылдан бери иш алып барасыз? Мен аталган багытта жаш өспүрүмдөр менен иштөө багытында негизинен ички иштер органына 2009-жылы келгем, январь айында. Ошол жылдан тартып ушу ички иштер органында өзүмдүн багыттуу кызматымды аткарып келем. Сонун демек орусча айтканда опытный экенсиз да. Толук кандуу деп айта албайм, бирок жетерлик деңгээлде өзүмдүн ишмердүүлүгүмө толук кандуу эме бере алам, багыт бере алам. Чоң рахмат. Сонун ал эми сиз энени да жумушту дагы кантип алып кетип атасыз? Кыйын эмеспи сиз? Ушул багытты өзүм кесипти сүйүп тандагандан кийин үй бүлөгө дагы жумушка дагы жетишкенге аракет жасайм. Бул менин өзүмдүн алдыма койгон максатым жана милдетим деп билем. Чоң рахмат. Сонун ал эми үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга жана алардын жакындарына кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган жарандарга кайрыламын. 102 кызматына бүгүнкү күндө мен үй бүлөнүн аброюн, кадыр баркын сактаймын дебестен өзүнүн ден соолугуна, психологический аң сезимине кам көрүүдө сөзсүз түрдө 102 кызматына кайрылуу керек. Мыйзам бар, беренелер каралган, тийиштүү укугу корголот. Ошондуктан ар бир инсан кайрылууга укуктуу деп айта кетет элем. Туура айтасыз, кошулам. Ал эми сиздин оюңузча коомдо бул көйгөйдү азайтуу үчүн ар бир адам эмнеден башташ керек? Коомдо бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу жана жарандарга карата зомбулуктарды азайтууда коомдо ар бир адам өзүнө тарбиялоодо үйрөнүш керек, тарбиялоо болуш керек. Ар бир адам өзгөнү урмат, сыйын билүү керек. Ар бир адамдын укугу бар, ар бир адамдын бул коомдо укугу эле эмес, ошол эле мезгилде милдети дагы бар да. Кыргыз Республикасында каралган мыйзамдарды сыйлоо керек, урматтоо керек. Сонун, чоң рахмат. Биздин эфирибиз ушуну менен соңуна чыгып жетти. Ал эми урматтуу угармандар, бүгүн биз эфирде үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, анын кесепеттери жана жардам алуу жолдору тууралуу пайдалуу маалыматтарды уктук. Эгер сиз же жакыныңыз зомбулукка кабылса, унчукпай калбаңыз. Өз убагында жардам сурап, кайрылуу коопсуз жашоого жасалган эң маанилүү кадамдардын бири. Биздин коногубузга убакыт бөлүп келип, маанилүү маалыматтар менен бөлүшкөн үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгер бул чыгарылыш жакса, жакындарыңызга бөлүшүп, лайк басканды унутпаңыз.